Assalamu alaikum bağbanдар, assalamu alaikum жамат, саламатсыздарбы? Бүгін эфир saat 12'de болуш керек эле. По техническим эме менен эфир бир аз жылып калды. Но тем не менее биз силер мененбиз. Кудай кааласа, мына өзүңөрдүн суроолоруңар болсо берсеңиздер, ошол суроолорго биз колубуздан келишинче жооп беребиз. Мындай салкын жерге туруп алып, силер менен сүйлөшөбүз. Азыр силерден суроолор келгичекте биз эме общий азыркы мына Кыргызстандагы багбанчылык жөнүндө учкай кеп кылып кетсек, Кыргызстанда азыр багбанчылык ушундай хаотичный жол менен жүрүп атат. Кандай десем, баягы ар ким өзү каалагандай багбанчылык кылып атат да. Бандай система жок, такыр эле система жок. Ошо кишилер баягы кандай десем, өздөрү тапкан көчөттөрүн отургузуп атышат. Андан кийин бир дагы программа жок да. Программа менен иштесек, аябай мындай натыйжалуу жана мындай пайдалуу болот эле. Эң эле бизди мындай түйшөлтүп аткан бул маселе, азыркы биздин мына көчөт проблемасы өтө бизди түйшөлтүп атат. Мына Кыргызстанда азыр жакшы сапаттуу көчөткө жетпей, биздин баардык багбандарыбыз өтө кыйналып аткан мезгили да. Баардык биздин багбандарыбыз ушул көчөткө жетпей кыйналып атат да. Азыр ушул мамлекет ошол түштүккө түндүккө кылып 2 питомник салып берсе, ага баягы 5 миллиондон 10 миллион доллар кетет. Бирок ал миллион долларды, мисалы үчүн 5 миллион долларды бир эле сезондо актаса боло турган болот да. Бир эле сезондо актап, даже ошодон көптөгөн киреше көрсө болот эле да. Мына азыр эң арзан сапаттуу дейилген ошол Туркия көчөттөрү эң арзан ошол алмасы болуп атат. Өрүгө 200 сом, алмасы 230 сом. Эме болсо ошол мына Кыргызстанга эң керек болгон ошол кокон гилес көчөттөрү болсо, эмне болуп атат? Кокон гилес көчөттөрү алар 300 сом болуп атат да. 300 сомго азыр баардык эле алып отургуза албайт да. Бир гектарга ошол полукарлик кокон гилес көчөтүнөн 1400 кетет экен. Ал деген 420 миң сом акча болот да. Анын баардыгы эле аны ала албайт да. Ошон үчүн туугандар, баардыгыңыздарды мына биздин эң ошол аксап аткан ушул тармагыбыз көчөт боюнча иштерди алып барууга чакырамын баардык дыйкандарды. Колуңардан келишинче ушул айыл өкмөттүн башчыларына, өкмөттөргө, район жетекчилерине, область жетекчилерине, мына биздин премьер-министр, жогорку кеңештин спикери, президентке чейин кат жазыңыздар. Эй, урматтуу жакшылар, бизге жакшы бир ушул питомник салып бергиле деп. Питомник салып бербесе, ушундай мүчүлүшүктөр боло берет. Жүрө беребиз. Көчөткө жетишпейбиз, сапаттуу көчөт жок. Отургузайлы десек, баардык баягы дүйнөдөгү эң акыркы сорттогу көчөттөрдү ошол биздин мына мамлекетибизге келип сатылып атат. Биз ошолордун баардыгы бизге зыян болуп атат да. Канчалаган акчалар талаага чачылып кетип атат. Мына ушул боюнча биз кеңири мындай отуруп, баягындай тегерек столдо ушул маселени кабыргасынан кое турган мезгил келди да, баардык багбандар.
Туғандар бардыңыздарды ушул эфирди көрүп атсаңыздар, туғандар мен силерди Борбор Азия багбандар биримдигине чакырамын. Ошол жерде менин 10 миңден ашык багбандардын башын бир жерге бириктирип койгонбуз. Тилекке каршы азыр ошол жерде бизге эмне жакшы баягындай мындай сабак берип, ошол жерде окутуп жүргөн балдар бар эле. Аларды дагы бир ошол адамдын аласы ичинде экен, ошол башын айлантырып ана мына деп бир мындай начар акыретте жооп бере турган бир адамдар, ошолорду дагы адаштырып, ошол группадан чыгарып беришти да. Чыгарып ашмалтайын чыгарды. Бирок Кудайга шүгүр, баягы эл ичи өнөр кенчи дейт. Практиктер бар экен, бири-бирине сабак берип атат. Ошол биздин группабызга жакшы бир агроном болсо, ошол агрономду ошол эмеге тартат элек. Ошону бизге сабак бер деп ошол биздин группага чакырат элек. Группа аябай чоң, 10 миң багбан ошол жерде иштеп атат, Кудайга шүгүр. Анан кийин мына көчөт боюнча айтып кетсек, мына бир эле Араван району азыр 10 миллион кокон гилестин көчөтүн сурап атат да. Алар деген ошол бардык огородундагы бардык эмелерди чыгарып таштап, бардык үлүш жерлерин кошуп отургузабыз деп атат. Себеби дегенде Араванда кокон гилестин нанын жеп калышты да. Азыр эмне 200 сомдон, 180 сомдон, 150 сомдон сатып атышат. Чындап эле мындай карап көрсөк, 1 гектар арпа отургузгандан көрөктүү, же жүгөрү, же картошкага караганда ошол кокон гилес отургузуп койгон бизге аябай пайдалуу экен. 1 гектардан болбоду дегенде эмне эң аз дегенде эмне азыр алып атышат 1 гектардан 20 тонна кокон гилес алып атат. 20 тонна кокон гилес 150дөн берген чакта дагы 3 миллион акча болот экен да. 3 миллион акча менен эмне көптөгөн баягы иш жумуштарды бүтүрүп алса болот. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек. Мына биздин бардык Кыргызстандагы мына биздин багбандардын баягы көйгөйү бул сапаттуу көчөт. Эгерде сапаттуу көчөт боло турган болсо, биздикилерде даже проблема болбойт. Баг отургузуш эч кандай немеге түйшүккө турбайт да. Себеби дегенде $1 бергенде $1400 кетет. $1,500 деп коелу. Тосконуна $2,000. Анан кийин капельный системасы $3,000. Ошону менен не $7,000 менен чоң баягындай производственный полукарликовый бак турат экен да. Мына биздин мамлекеттин негизги баягы ошол дүң продукциясын өстүрүп, мына бюджетке акча кошо турган тармакка теги эле бир мындай олуттуу бир мындай маани бербеген мына биздин ошол өкмөт башчыларыбызга мен ушунчалык нааразымын да. Эмне себептен ушунчалык мына көрүп атасың, бардык дүйнө жүзүнөн сага мөмө жемиштерди алып келип сатып атышат. Польшадан алма алып атасың, Ирандан апельсин алып атасың, Кытайдан алмасын, апельсинин, бананын бар жогун ташып жеп атасың. Эмне себептен сен ушунча миллиондогон гектар жерлериң бош турса, сен ошол жерге көчөт чыгарып берип, өзүңдүн элиңди тентиретпестен, башка бирөөлөрдүн көзүн каратпастан, ошону өзүңдүн мамлекетиңде бага албайсың. Мына ушул суроого теги эле бир жооп жок да. Эмне себептен мына келип атат, карыз акчалар келип атат, 120 миллион келди дейт, 123 миллион келди дейт. Анын аркасынан дагы бир банк $30 миллион берди дейт, дагы бир керди дейт, аяк берди, бияк берди. Эмне себептен ошол 2 питомникке $10 миллион ажыратып коюш ушунчалык кыйынбы биздин мамлекет үчүн? Ошол 2 питомник боло турган болсо, жылына 2 питомник, эң аз дегенде 6 миллион көчөт чыгарып бере турган болсо, 10 жылда 60 миллион бак тарактуу болобуз. 60 миллион бак тарактын ар бири $10 пайда бергенде дагы бул деген не $600 миллион пайда болуп атпайбы? Бул деген бюджеттин жарымын жаап атпайбы? Болбоду дегенде. А эгерде биз эмне ал экөөнөн максимальный скоростун подключать этип туруп, жер аянттарын көбөйтүп туруп 30 миллиондон көчөт чыгара турган болсок, ар бир питомниктен 60 миллион. 10 жылда 600 миллион дарак болот. 600 миллион дарактын пайдасын $10 эле көбөйтүп койгондо канча миллиард доллар болуп кетип атат. Ушунун бардыгы эмне биздин мамлекетке калат. Эмнеге ушуну мынабы биздин
ушул премьер-министрибиз ушул маселени көтөрүп чыкпайт да. Эмне үчүн ушул маселени кабыргасынан коюп, токтот, муякта 1 миллион 300 миң гектар жерибиз жайлоо болуп жазылып калган, бирок ал жерге түк да чөп чыкпайт. Ошол жерлерди мындай кылайлы, айыл өкмөттөргө тапшыр. Ошол жердеги жергиликтүү элдерге узак мөөнөткө арендага берсин. Анан кийин мынакта 2 питомникти коёйлу. Ошол питомниктен чыккан көчөттөрдү ошол жерлерге отургузсун. Бакты кылгыла. Анан мынандай кылып туруп жердин арендасын мынанча бергиле. Деп туруп бардык инфраструктураны коюп койсо болобу эле, туурабы? Азыр биздикилер эмнени сураса ошону байлар берип атат. Азыр мисалы үчүн биз байлардан бардыгыбыз самсакана, тойкана, чайхана, кафе ошолорду сурадык эле, байлар ошону бизге куруп берип койду. Мегиле, давай, жыргай бергиле деп. А эгерде биз бардыгыбыз, тойкананын кереги жок, чайхананын кереги жок, самсакананын кереги жок, бизге производственный мынандай бир ишкана салып бер деп биз ошо ишкананы эңсегенде бизге ишкана келет эле да, туурабы? Мына ушул жөнүндө эмне үчүн бир мынандай конструктивный бир диалогко бара албай атабыз да. Мен качантан бери айтып жүрөм да. Премьер-министр, сен көзүңдү ач, сен бул жерге элдин көйгөйүн чечкени келгенсин, сен мынаны кылышың керек деп ошону мен тынбай айтып атам. Бак керек бизге. 1 миллион 300 миң гектар жерди полностью кайрадан карап чыгып туруп, ошол жерлерди колуңардан келишинче шарттуу сугаруу менен бак кылгыла, узак мөөнөткө бер, 25 жылдан бер, ошону 25 жылдан бере турган болсоң, ошол кишилердин бардыгы 1 миллион 300 миң гектарды бардыгын бак кылып ала турган болсок биз 15 жылдын ичинде бизге деген эч нерсенин кереги жок. Биз кең казбай эле коёйлу, көмүрүн деле казбай эле коёйлу, алтынын деле кереги жок, баягы бар жоктун эч нерсенин кереги жок. Бизге ошол бактан эле келген кирешеге биз өзүбүздү, балдарыбызды да окутабыз, үйлөрдү да салабыз, инфраструктураны да көтөрөбүз, бардыгы ошо менен болот. А мына жан башыбызда мындай жаныбызда 1 миллиард 200 миллион киши ушул биздин продукцияга муктаж болуп, эң таза деген черешняны жеймин, кокон гиласты, эң таза өрүктү жеймин, мынандай коон эгип бер мага, таза кылып, органика кылып берсең эле болду, аламын, пулуна карабаймын деген кардар турса, биз өзүбүзчө эле отуруп алып эле баягы койчунун кызы баягы кой келгенде чачын тарайт болуп, кайдагы бир баягы европейский бир эмелерди, баалуулуктарды бизге киргизем деп, анан кийин англисче сүйлөп башты катырып отуруштун эмне кереги бар? Пул деген жөнөкөйлүккө келет, байлык деген жөнөкөйлүккө келет. Ошон үчүн бардыгыбыз асманды эңсебей, мынабы мен ошол премьер-министрге сунуш кылат элем. Жабың, бардык окууларды жапкыла, юристтин кереги жок бизге. 50 жылга юрист жетет. Экономисттин кереги жок, бизге 50 жылга экономист жетет бизге мынандай. Башка немелерди жап. Медицина менен ошол айыл чарба экөөнү приоритет коюп туруп, ошого гана балдарды окутуш керек. Айыл чарбаны дагы тармакка бөлүш керек. Мына айыл чарбаны общий эле баягы бактарак деп чыгарып койгондо плодовочный жок, отдельный өрүккө отдельный окутуш керек. Черешняга отдельный окутуш керек, алмага отдельный, карагатта отдельный окутуш керек. Ошондой подфакультет кылып туруп, бардык балдарды кичинесинен эле уже эмеге ушул 5-классынан баштап эле уже айыл чарбаны киргизип бериш керек балдарга. Окутуу процессин биз такыр башкача жүргүзүшүбүз керек да. Биз болсо эмне кылып атабыз? Балдардын башынын ичине полный кашаны салып берип атабыз да. Алар 11-ди бүтүп туруп анан кайка барышын деле билбейт да. Же химик болушун билбейт, же биолог болушун билбейт, же историк болушун билбейт, же тилчисин, же катчысын, же башкасын билбей эле башынан эле бөлүш керек балдарды жөндөмүнө карап. Бирөөсү мынандай шамдагай спортко шыгы бар, мынандай, алар военный болсун. Бирөөсү болсо мынандай эсепке мындай болбу, аны бөлүш керек. Бирөөсү мынантип жаныбарларды жакшы көрүп ону менен иштейби, аны бөлүш керек. Бирөөсү мээрибан болуп мынандай здоровьяга жакын болсо, аны бөлүш керек. А бизде болсо эмне? Уже чоң эле кишини уже аял алса туудура турган, же күйөөгө тийсе туй турган даяр эмени
уже эчтемеден жок кылып туруп башын кашага толтуруп чыгарып коюп атат да. Мына ушул жөнүндө көп сүйлөш керек. Азыр эмне ишенесиңерби ишенбесиңерби нормальный багбан жок бизде. Нормальный 6 миллион кишинин ичинен 6 миллион 250 миң кишинин ичинен нормальный багбан жок. Менин группамда ошол жерде суроого жооп бере албайт. Нормальный энтомонтолог жок. Ошол эменин мынанын курт кумурскасы менен күрөшө турган бир адам жок. Мал чарбасы боюнча нормальный ветеринар жок. Ушулардын бардыгы бул чоң бир проблема бул биз үчүн. Бул деген сабатсыздык, бул деген түркөйлүк, бул деген эчтемеден жоктук деген нерсе болот да. Качанча ушундай болуш керек. Да канча жыл ушинтип биз деген мынандай кетер менен катынга окшоп жашайбыз кыргыздар. Бир ойлонбойлубу, ойлонуп, ойду бир жерге токтотуп, токтой турган мезгилиңе келдиң, ашып кеттиң аша турган жериңи деп токто, байың деле, кедейиң деле, баардыгың деле токтой турган мезгил келди. Азыр мынантип ушинтип отура турган болсок, мамлекеттүүлүгүбүздү жок кылып беребиз. Биз ушундай страна неучий болуп калабыз. Даже билен нормальный отуруп бир текстти нормальный айта албай турган ошондой чоңдордун тебелендисинде калып атабыз. Бул шунардын баардыгы эмне менен бүтөт, ойлоңгулачы туугандар. Азыр болсо мына таяр план турат, мына реформа, мына өсүш, мына ушул баг отургузгула, питомник жасагыла, мына жерлердин баардыгына суу чыгаргыла. Биз мына өзүбүздүн суунун даже 3%-ин гана пайдаланабыз да, 4%-ин. Калган баардыгын агып кетет. Мына ушулардын жок дегенде 8%-ин пайдаланып, өзүбүздүн жерлердин баардыгын суулуу кылып, ушулардын баардыгын жасаш үчүн Мирлан Бакиров айтты, канал казайлы деди. Баардыгы шаламайынча чалкасынан кетиш. Туура айтып атат. Канал казыш керек. Качанча Союз казып берген каналда жатабыз. Мына ушулар жөнүндө ойлонуш керек. Туугандар, ушул эфирлердин баардыгы эми силер үчүн баг отургузгула аракет кылыңыздар туугандар. Анан кийин кандайдыр бир суроолор болсо, ушул менин личкама жазып коюңуздар, же болбосо эртеңки эфирге даярдаңыздар. Колдон келишинче ошол суроолоруңузга жооп беребиз туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.